Былтыркы жылы наклейкасы жок эле 1 жыл өткөрдүм. Бизге барышыңыз керек. Ушундай рейд негизинде сизге окшогон салык төлөп, бирок барбагандарды дагы аныктап биз каттап атабыз. Мындай болуп атат. Мен сизге айтайынбы? Барсак очередниз. Эми очеред сиздер каттапсаңыздар очеред болот. Мындай доступ кылбай атасыңар. Доступ кылгыла. Мүмкүнчүлүк болсо Сосновкадай кылып пост кургула. Ошондой бир Ошто пост курбайт экен. Водительдерге кичине мындай шарт түзүш керек. Налог төгүлбөйт андай. Мындай очередниз мындай элди кыйнасаңар төгүлбөйт налог. Бизде налог 50% азыр эч ким төгөлек. Налог налоговый система туура иштебей атат. Өзүнүн Патентке дагы, годовой налогка дагы туура иштебей атышат. Ушул эле ошону доступ кылыш керек. Буларга мүмкүнчүлүк бериш керек, постторду бериш керек. Ошондо гана анан кичине налог толугу менен төгүлө баштайт. Жер салыгы, транспорттук салыгы бул бир жылкы салык да, годовой налог деп коет аксакал. Сиз январдын 4-үнөн баштап сентябрдын 1-ине чейин барып налог төлөп койсоңуз болот. Жок, кээ биринин срогу мындай. Жок, оштукта август болот. Көбүнчө август. Августтун аяктары 15-лери болот. Ол акыркы срогу. Анан январдын башынан барып сиз ошо 1-августка чейин төлөшүңүз керек. Ал срок 8 ай берилет сизге. Ошонун ичинде иш күнү каалаган убакта барып туруп наклейкасын апрель-майдан алсаңыз болот. Азыр туура силер мындай кылып атасыздар, жакшы бул. Текшерип атасыздар. Бирок элге дагы жеңилдик кылып бергиле, ушундай проблемалар болбойт. Элге жеңилдик ачылып атат, единый окнолор ачылып атат. Мага проблема